Күн сайын бакчадан же мектептен келген президентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Сиздердин назарыңыздарда Гений программасы. Программаны мен Асылбек Жоодонбеков алып баруудамын. Урматтуу радио каармандар, ар бир бала генийликке талапкер болуп саналат. Ошондуктан биздин берүүлөрүбүз балдардын мүмкүнчүлүктөрүнүн ачылышына, өсүп өнүгүүсүнө жардам берүү максатын көздөйт. Программа Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду менен биринчи радионун биргелешкен долбоорунун негизинде ого чыгууда. Бүгүнкү программабызда кенже курактагы балдар жана IT технологиялар деген темада сөз кылып, адистер менен баарлашабыз. Программабыз түз эфирде жүрүп жатат. Сиздерден суроолорду жана пикирлерди күтөбүз. Биздин студиянын телефон номеру 0312 65 66 04 0312 39 21 90. Бүгүнкү программанын катышуучулары Касым Барктабасов мырза, Кыргыз-Түрк Манас университетинин компьютердик технологиялар боюнча ага окутуучусу, жана Ерлан Каптагаев мырза, Светофор интернет дүкөнүнүн өкүлү. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы. Эми урматтуу коноктор, негизинен мындай радио каармандарга түшүндүрүп кетсек, IT технология дегенде бүгүнкү күндө биз эмнени түшүнөбүз? Маалымат технологиялары бул IT технологиялардын кыргызчасы. Эми өзү айтып аткандай, маалымат технологиялары бул учурда маалымат менен иштей турган технологиялар, аспаптар кирет. Булардын арасында компьютерлер, телефондор, азыркы учурда смартфон, планшет сыяктуу аспаптар, ошол маалымат технологияларына кирет. Интернет дагы жалпы ошо маалымат технологияларынын бир бөлүгү. Албетте, бүгүнкү күндө демек көбүрөөк мындай жаштардын арасында маалымат технологиялары, ал эми ушул бир аз жаш өтүп калган адамдарда компьютер, интернет, же болбосо компьютер клубтар деп дагы жалпы колдонуп коюшат, эң негизинен маалымат технология деп кыргызча колдонуп жүрөбүз. Антак айтсаңыздар, бүгүнкү күндө мына биз балдар, ошол балдардын IT технологиянын балдарга тийгизген таасирин талкуулап атканда, ушуну айтып кетсеңиздер, бүгүнкү күндө балдар кандай маалымат технологияларын колдонуп атышат? Бүгүнкү күндө балдар компьютерлерди абдан кеңири колдонуп келатышат, жана телефондорду. Ар бир баланын колунда азыр телефондор болуп калды, смартфондор болуп калды. Мына ошолорду колдонуп, балдардын көбүнчөсү мисалы интернеттен агентке кирип бири-бири менен сүйлөшүшөт. Буну чат деп коет, мессенджер деп да коюшат. Мына көпчүлүк учурда бул мектеп жашындагы балдар, Ал эми мисалы үчүн мектеп жашына чейинки балдарда кишинин үйүндө барсаңыз, телефонуңузду алып алып, чукулап, тигиге чалып, буга чалып ойногон учурлар бар. Көбүнчө ойногон. Ойногондор, телефондордо ойундар, компьютердеги ойундар, ошолор менен алек. Ерлан мырза, мына бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң көп мындай таанылган бир интернет дүкөнү катарында белгилүү сиздердин компания. Бүгүнкү күндө ата-энелер ушул балдар үчүн кандай маалымат технологияны кызыгып сатып берип атышат? Деги эле бүгүнкү күндө талап кандай? Азыркы убакта биринчиден талап илгери телефондорго көбүрөөк басым жасап турган болсо, азыркы убакта планшет, прототиптүү кичинекей компьютер элге тааныла баштаганына байланыштуу, жана ал максаты бир гана телефон эмес, ошол эле кезде телефондун функцияларын жана ошол эле кезде компьютердун функцияларын аткаргандыгына байланыштуу азыркы убакта бизде балдарга, бир гана балдар эмес, ошол эле студенттер болмос чоң кишилерге деле планшеттерге мындай сурамжылоо, басым жасап атышат десек болот. Урматтуу радио каармандар, биздин маягыбыз түз эфирде жүрүп жатат. Ошондуктан биздерге суроолоруңуздар, сунуштарыңыздар болсо берсеңиздер болот. Биздин студиянын телефон номеру 0312 65 66 04 39 21 90. Бул телефонго түшүп алып биз менен баарлашсаңыздар болот. Анда эмесе рекламалык тынууга кезек келип калды. Рекламадан кийин улантабыз. Биринчи радионун жарнама кызматы. Jamila Muratovanын Бекмурат балык ооз атындагы Маданият фонду Ак кайың аттуу сыйлыктарын тапшыруу аземин жана аялдар майрамына арналган майрамдык концертти тартуулайт. 3 март Улуттук филармония саат 18. Талас областынын Бакаята районуна караштуу Көкташ айылынын тургуну Урматбек кызы Элнура боордун циррозу, бөйрөк кистасы менен ооруйт. Врачтардын акыркы тыянагы боюнча Элнурага боорду алмаштыруу операциясы жасалышы керек.
Операция Түркия мамлекетинде жасалат экен. Жана операциянын баасы 100 000 АКШ доллары турат. Үй бүлөсүнүн мынча каражат топтоого мүмкүнчүлүгү жок болгондугуна байланыштуу жардам сурашат. Кайрымдуу мекендештер кайдыгер карабайт деп ишенишет. Банк эсеби 125 08 200 000 59 303. Камчыбеков Н.А. БИК 12 50 08. Халык банк 20-15 кыска номерине Эльнура деп СМС жөнөтсө болот. Мегаком Билайн. Үмүт тилегиңиз арналган балаңыздын тамга тааный баштагандан кандай чыгы бар экенине кызыгасызбы? Балага башынан туура тарбия берүү тууралуу Биринчи радионун гений уктуруусу сөз кылат. Фонд культуры Джемили Муратова Бикмурат Балыкоус представляет церемонию вручения награды «Ак-Каин». Вас ждет концертная программа, посвященная празднику 8 марта. Национальная филармония, 3 марта, 18:00. Биринчи радионун жарнама кызматынын номери 64 91 58. Эми Касым мырза айтып кетсеңиз, мына бир канча ошол жанагы маалымат технологияларын атап өттүңүз. Бүгүнкү күндө ошол балдардын өнүгүшүнө кайсынысы көбүрөөк таасирин тийгизет? Деги эле бүгүнкү күндө илимпоздордун арасында дагы, ата-энелердин арасында да ар кандай пикирлер бар да. Айрымдары ушул жигердүү мындай маалымат технологияларын өздөрүштүрүп атса, айрымдары балдардын жоготкулары келбейт. Албетте илимде дагы ушундай кандай бир деңгээлде баланын мээсине, аң сезимине терс таасирин тийгизет деген дагы бир ар кандай илимий жоромолдор, ар кандай бир иликтөөлөр бар да. Сиздин пикириңиз? Чынында эле бул маалымат технологияларын колдонууда жакшы тараптары дагы бар, жаман тараптары бар. Мына ошол жаман тараптарын айтып кете турган болсок, бул биринчиден балдардын ден соолугу. Жаш балдар кичинекей болгондуктан алардан өсүп өнүгүшү үчүн алар ар дайым кыймылдап турушу керек. Анан компьютерге же телефон менен кечке бир жерде отура берсе, анын ден соолугуна зыян болот. Ошондуктан атайын эрежелер бар. Мисалы, кичинекей бала эмес, чоң кишилер деле компьютерде отурганда 50 мүнөт 1 сааттан ашык отурбаш керек. Эми бул чоң кишилердики. Ошол себептен балдардыкы дагы 1 саатка эмес, андан азыраак убакыт отурушу керек. Эгерде ал убакыттан ашып баратса, бала ары бери басып, кыймылдап, эки жакты карап, көзүн эс алдырыш керек. Эң биринчиден. Мисалы, илгери өзүңөр билесиңер, телевиденияда балдарга мультфильмдерди көрсөткөндө дагы 10-15 мүнөттөн ашырчу эмес. Себеби эгерде ал убакыттан ашып кетсе, балдар отура берип, такыр алаксып, кыймылдабай калат да. Мына бул ден соолукка зыян боло турган жерлери. Адамдын көзү дагы эс алыш керек. Өзүңөр билесиңер, адам ар бир секунда сайын көздөрүн ийирмеп турат. Ирмеген сайын бул ошо көздөгү жанагы чаңдарды сүртүп, көздү тазалап турат. Ал эми адам ошо компьютерди же телефонду карап отурганда, окумуштуулар караса, адамдар азыраак көздү ирмеп баштайт. Азыраак ирмеп калышат. Ошондон көзгө дагы көбүрөөк доо кетет экен. Доо кетиши мүмкүн. Ошон үчүн компьютерде көп иштеген адамдарга дагы ошол көздү эс алдырып туруш үчүн атайын мындай зарядка көнүгүүлөр бар да. Бир канча убакыт сайын көздү ошентип көнүгүүлөр кылып эс алдырып туруш керек да. Мына бул ден соолук жактарабы да. Эми пайдалуу жактарын айта кеткен болсок, бул учурда кичинекей балдар үчүн азыркы учурда маалымат технологияларынын каалаган түрлөрүндө, компьютер болобу, телефон болобу же планшеттер болобу, бардыгында атайын балдарды бир нерсеге үйрөтүүчү атайын программалар бар. Мисалы, тил үйрөтүүчү, англис тили болобу, орус тили болобу, же математиканы үйрөтүүчү, жана башка түстөрдү үйрөтүүчү атайын программалар бар. Буларды өнүктүрүүчү оюндар деп коюшат. Анан логикалык оюндар деген бар. Мына ушул сыяктуу оюндарды балдар ойногондо, алар бир чети эс алышат, ойношот, экинчи чети жаңы бир нерселерди үйрөнүп турушат, өнүгөт. Абдан жакшы. Демек, бул
ата эненин кандай бир деңгээлде маалыматы болуш керек экен да, ченелген өлчөмдө болуш керек. Таптакыр эле эгерде баланы алаксыш үчүн кечке коюп койсо дагы зыяндуу жагы да болушу мүмкүн. Таптакыр андан баш тартканга да болбойт экен, э? Ирина мырза, айтсаңыз, мына сиздер ушул интернетте мына Кыргызстандын нар тарабына керек болсо чет өлкөлөргө чейин сатуу менен алектенип атасыздар. Ушул бүгүнкү күндө балдар үчүн атайын IT технологияларын жаңыларын кууп сатып берген ата энелер барбы? Сөзсүз, бул тууралуу деген алдын ала биздин дүкөндүн биринчилерден максаты, эгерде чет өлкөдө кандайдыр бир жаңы технологиялар пайда боло турган болсо, сөзсүз түрдө ошолорду Кыргызстанга биринчилерден болуп алып келүү болуп эсептелет. Аларды алып келүүдөн мурун биздин ошол эле башкача айтканда адамдар, өспүрүмдөр алдын ала интернеттен окуп, башка өлкөдө чыккандан кийин сөзсүз түрдө бизге атайын арыз калтырып, ушундай жаңы нерселерди алсак болот эле дейт эле. Мисалы, мындан 2 ай мурун келген бизде акылдуу сааттар деген жаңы технология келди. Бул ошол эле телефондун мүмкүнчүлүгүн аткарат, бирок бул ошол эле бир гана телефон болбостон, бул телефон менен шайкеш саат, башка айтканда ролун аткарат десек болот. Сөзсүз түрдө жаңы технология чыгаар алдында ошол технологияларды күтүп, технологиялар келгенде кымбат баада болсо дагы өзлөрүнүн акчасын абай биринчилерден болуп алып, биринчилерден колдонуп көрүп билели деген биздин башка айтканда сатып алуучулар бар десек болот. Алар көбүрөөк кандай максаттарды көздөп атышат алар, мисалы үчүн? Алардын мисалы үчүн ушул Бишкек шаарында элеби же аймактардан дагы ушул заказ бергендер барбы? Көбүнчө сөзсүз түрдө Бишкек шаарынан бизге сөзсүз түрдө арыздар түшөт. Ал эми башкача айтканда бир гана Бишкек шаарында эмес, бизде Казакстан Алматы шаарынан дагы, ошол эле Кордай шаарынын тургундарынан дагы бизге атайын арыздар түшүп, күтүп сатып алгандар да бар. Жакшы. Урматтуу радио көрөрмандар, биздин эфирибиз түз эфирде жүрүп жатат. Биздин студиянын телефон номурлары 0312 65 66 04, 0312 39 21 90. Чалып өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, сунушуңуздарды берсеңиздер болот. Эми Касым мырза, дагы бир бул ата энелердин ушул маалымат технологияларга болгон мамилеси дагы балдарга таасирин тийгизет эмеспи? Бүгүнкү күндө мындай ата эне ушул маалымат технологияларына болгон балдардагы маданиятты калыптандыруу үчүн деги эле кандай мамиле кылыш керек? Өздөрү кандай маалымат технологиялары менен иштеш керек да? Ошонун жөнүндө да айта кетсеңиз. Эң биринчиден ата энелер өзлөрү аз да болсо ушул маалымат технологиялары жөнүндө түшүнүк алып, бир аз да болсо колдонгонду үйрөнүп алса абдан жакшы болот. Бул өздөрүнүн балдарына дагы көрсөтүп, кайсыл жерге кирип, кайсыл жерге кирбегенди көрсөтө тургандай болуш керек. Себеби өзүңөр билесиңер, интернетте дагы, телефондордо дагы эч пайдасыз оюндар да бар, маалыматтар дагы бар. Жана балдар, кичинекей балдар ошо баардыгына эле кире бербестен, ошо ата энесинин көзөмөлү алтында өзүнө пайдалуу нерселерди гана колдонуп, пайдалуу оюндарды гана ойносо. Мисалы, ары бери чуркап, аткылашып же тиги машина айдаган оюндардан эч кандай пайда жок. Бул бекер убакытты коротуу. Ал эми эгерде мен жогоруда айтып кеткендей өнүктүрүүчү оюндарды пайдаланса, анда бул учурда бала өнүгүп да, ойноп да жаткан болот. Бул ойноп жаңы бир нерсе үйрөнгөндө балага ошол маалымат жакшыраак, жагымдуураак болот дагы, бала бат үйрөнөт да. Эми булар үчүн ата эне эң биринчиден өзлөрү билиш керек. Мисалы, ошол оюндарды каяктан алыш керек, балдарга кайсыларды көрсөтүш керек, кайсыларды балдардан алысыраак четтетип туруш керек. Мына ошондой. Эң сонун, Касым мырза, ошол эле мезгилде жанагындай атышкан, өлтүргөн, ушундай жанагындай баягы боевик деп коет эмеспи? Ошондой оюндар, мисалы үчүн компьютердик клубтарга барбы, ошол достордун үйүнө барбы, ошондой абдан популярдуу да, балдар абдан көп ойногондугу байкалат да. Бүгүнкү күндө ошол кандай оюндарды сиз ата эне катарында, адис катарында сунуш кыласыз да? Мисалы үчүн балдардын өнүгүүсүнө жакшы бир оң таасирин тийгизе турган белгилүү бир айрым оюндарды санап өтө аласызбы? Демек, негизи интернетте аябай бир жакшы мен сүйгөн бир ресурс бар. Lingoaleo.ru адресинде. Ал жерде эң жакшы түрдө англис тилин үйрөнсө болот. Чоңдорго дагы, балдарга дагы. Чоңдорго дагы, балдарга дагы. Ал жерде эми эң кызыктуу нерсеси, адамдар ошол сайтка кирсе, ал жакта жалгыз эле баягы мектептегидей грамматиканы, анан сөздөрдүн айтылыштарын үйрөнүп отурбастан, алар
мультфильмдерди көрөт, мисалы үчүн кинолорду көрөт, кандайдыр бир тамашаларды көрөт, ырларды угат. Мына ошол ырларды угуп жатканда ошол сайтта баягы айтылып жаткан сөздөрдүн которулушу да дароо чыгып турат да. Демек, бала мультфильмди англис тилинде көрөт, жана эгерде мындай түшүнбөгөн жерлери болсо, дароо ошол түшүнбөгөн сөзүн басып, бир ошол сөздүн котормосун көрүп алышы мүмкүн да. Ошондо адам тилди угуп жатып эле биринчиден ошо укканда көнөт, экинчиден түшүнбөгөн сөздөрүн дагы өзү таап алышы мүмкүн да. Мына бул мен жакшы көргөн ресурстардын бирөөсү. Андан тышкары интернетте дагы башка веб-сайттар бар. Мисалы, менин балдарым ойношот. Логикалык оюндар бар. Мисалы, ар кандай геометриялык фигураларды пайдаланып, же болбосо кандайдыр бир каарманды бир жерден экинчи жерге жеткириш үчүн кичине мындай логикалык түрдө ойлонуп, ар кайсындай объектилерди жылдырып, баланы, каарманды тиешелүү жерге жеткире тургандай мындай ойлондура турган оюндар жакшы да. Мына мен балдарыма, өзүмдүн балдарыма ошондой оюндарды ойногула деп көрсөтүп берем. Ошондой оюндарды көбүрөөк ойногонго аракет кылам да. Эми ушул жерден дагы өзгөчө япон окумуштуулары изилдөө жүргүзгөн мезгилде, эсип коесуздар, жанагындай компьютердик оюндарды абдан көп ойногон балдарда мындай чектелген виртуалдык дүйнөдө жашаган балдар деген тыянактар чыгарышканда, баягы чектелип калган учурлар бар да. Эми ушундай учурларда, мисалы үчүн жанагы өзгөчө кээ бир учурда иштеген ата энелер баягы келери кечке үйдө дагы жумушта дагы болот дагы, анан кийин балдарын ошо алаксыз үчүн ар кандай компьютер оюндарын, планшет жана башкаларга баягы алаксытып коет дагы, бала ошол виртуалдык дүйнөгө кирип кетип атат дагы. Натыйжада баланын кыймылы дагы, ой жүгүртүүсү дагы белгилүү деңгээлде чектелип калып атат да. Бул учурларда кандай кеңеш бере элеңиздер? Бул чынында бул өзү аябай татаал психологиялык оору. Азыркы учурда кечиресиздер. Азыркы учурда врачтар, психологдор бул жөнүндө дагы аябай ойлонуп жатышат. Негизи дүйнө жүзү боюнча көп адамдар мына наркотик сыяктуу эле ошентип оюндарга кирип кеткен, берилип кеткен, такыр турбайт, кыймылдабайт. Бул ден соолугуна дагы зыян болот да. Мына ошондойдон четтетиш үчүн балдарды керели кечке ушуну ойнотпой бир аз убакыт берип туруш керек. Мисалы, жарым саат ойнойт компьютерде, анан кийин мисалы барып башка иштерин кылат. Негизи кичинекей бала болгондон кийин ал ары бери чуркаш керек, кыймылдаш керек. Мына бул баланын ден соолугуна аябай пайдалуу болот да. Ошондуктан компьютерге көп отургузбаш керек. Жарым саат, 40 мүнөт ашып кетсе ойноп, андан кийин кайра башка иштерге алаксыз керек да. Албетте, баягы мындай чыкканда кээ бир ата эне дайым эле көзөмөлдөй албайт экен да, баланычы. Мисалы үчүн башка жакта болуп калат, баягы бала менен алдында боло албай калат деген сыяктуу. Ошол эле учурда ошол өзүңүз айткандай жанагындай алтын эрежелерди орнотуп алышса, мисалы үчүн ата эне өзү өрнөк көрсөтсө, мисалы үчүн өзү өрнөк көрсөтүш керек абдан жакшы болот эле. Андан тышкары дагы бир маанилүү маселе, бүгүнкү күндө мына маалымат технологиялары ушунчалык тез жаңыланып атат да, Эрлан мырза. Бүгүнкү күндө ошол маалымат технологияларында кандай жаңылыктар бар? Мисалы үчүн жакын арада ушул жаңы маалымат технологияларын кууган ата энелер кандай бир жаңылыктарга күбө болот да? Балдар үчүн кандай бир пайдалуу нерселер бар? Жакынкы рынокко чыкканда да? Жакынкы рынокко чыга турган бул буюрса эртеңден баштап 1-марттан баштап бизге буюрса келет Кыргызстанга. Мүмкүн буга чейин Кыргызстанда болгондур эместир, бирок кээ бир технологиялар өнүккөн өлкөлөрдө колдонуп келинген. Буюрса Кыргызстанга робот оюнчуктар келген жатат. Бул робот оюнчуктардын башка робот оюнчуктардан айырмасы муну биз эле колдонуп жаткан планшет, портативдүү компьютерлер жана ошол эле телефондор менен башкаруу болуп эсептелет. Буюрса бул качан сатыкка чыгат жана канча сом болот тууралуу кийин башка сайттардан кененирээк маалымат ала аласыздар. Буга чейин көп эле башка айтканда ишкерлер айтып келип жатпайбы, эң азыркы өнүгө турган келечеги бар жаңы технология бул робот куруу деп. Себеби дегенде башка адамдар эмес, адамдардын кыймылы менен жасала турган иштерди адам алыста туруп эле карап эле бир
баскыч менен гана роботторду баягы кыймылга келтирип коюу депчи. Ошондуктан ошондой жаңы технологиялар буюрса Кыргызстанда болот деп айтып билдирет. Абдан жакшы. Бул эми баягы жаңылык катарында айтып өттүңүз. Эми айтып өтсөңүздөр, урматтуу коноктор, кайсы өлкөлөрдө көбүрөөк мындай балдарды тарбиялоодо IT технологиялар кеңири колдонулат? И кандай биздин элибиз мындай ала турган кандай бир жакшы өрнөктөр бар да? Кайсыл өлкөдө көбүрөөк пайдаланат дегенди мен айта албайт экенмин, бирок биздин ушундай кабарыбыз бар. Түркия мамлекетинде бардык мектептерде окуучуларга баягындай планшет, портативдүү компьютерлерди таратып берүү маселеси турат. Алар ушул проектти башташты. Окуучуларга атайын планшет сатып берет экен. Жана ошол планшетте окуучулар окуй турган бардык китептер жүктөлгөн. Эми окуучулар китептерди көтөрүп жүрбөстөн колунда жалгыз эле бир планшет болот дагы. Ошол планшеттин ичинде өзлөрүнө керектүү болгон бардык китептер болобу, оюндар болобу, ошо мектепте пайдалана турган нерселердин баары ошол жерде болот экен. Бул мамлекеттин эсебинен ошондой окуучуларга берилген мүмкүнчүлүк болот экен. Окуучулар дагы бир чети маалымат технологияларын колдонот, экинчи чети жанагындай оор китептерди көтөрүп жүрбөстөн дайыма жанында ошо кичинекей эле бир аспап болот экен. Анын жардамы менен окуучулардын эмне кылып жатканын деле көрсө болот, кандай китептерди окуп жатканын деле көрсө болот. Иши кылып балдардын окуусун көбүрөөк көзөмөлдөсө дагы болот. Жаңы деңгээлге чыгарса да болот. Абдан ошондой. Абдан жакшы экен, Касым мырза. Эрлан мырза, сиз айтып өтсөңүз, балким сиздерде маалымат бар. Бизде негизи жаңы технологиялар каяктан баштала турган болсо, демек ошол өлкөдө гана кененирээк башка өлкөлөргө салыштырмалуу жакшы колдонууда десек болот. Буга сөзсүз түрдө бул биринчилерден болуп Сингапур өлкөсүн жана Түштүк Корея өлкөсүн биринчилерге койсок болот. Себеби дегенде бир гана билим берүү системасында эмес, башка жаатында дагы инновациялык атайын ушундай жаңы технологиялар бул эки өлкөдө колдонулат. Себеби бизге келип аткан көптөгөн жаңы технологиялардын булагы, башкача айтканда башаты ошол өлкөлөрдөн башталат демекчимин да. Ошол жактан. Абдан жакшы. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Мына жакында биз ушул Кыргыз Республикабызда өзүбүз деле билим берүү тармагын өнүктүрүү боюнча концепцияны карап көрдүк, изилдеп көрдүк. Мына ошол концепцияда дагы жазылган экен. Ошо 2020-жылга чейин биздин мектептерде маалымат технологияларын өнүктүрүп жана жанагындай электрондук окуу куралдарын, электрондук окуу китептерин өнүктүрүп, ошо балдарга планшеттерди берип окууну бир аз жеңилдетүү маселеси ошол концепцияда жазылган экен, бар экен, кабыл алыныптыр биздин өкмөт тарабынан. Албетте бул жакшы нерсе, бул албетте бир план болсо керек азыркы күндө. Эми дагы бир маселе бар да. Биз өзүңүздөр өткөндө мындай позитивдүү жагын, анан кийин айрым терс жактарын да айтып өттүңүздөр. Ошол эле мезгилде дагы бир америкалык окумуштуулардын иликтөөсүнүн айрым учкай келтире кетсек, мисалы үчүн алар мындай тыянакка келип атышат да. Ушул IT технологияларын көп колдонгон балдардын эс тутуму дагы абдан начарлап кетип атат деп атат да. Мисалы үчүн мурун баягы биз жаттап, эс тутумду өнүктүрүп, айрым нерселерди эме кылчу да. Бүгүнкү күндө адам көпчүлүк учурда балдар дагы, ошол мезгилде чоң адамдар дагы эс тутумду өнүктүрбөй калышты көпчүлүк учурда. Себеп дегенде компьютерде, телефондо бардык нерсени сактап коет да. Бул учурларда мисалы үчүн баягы ата-энелерге ошол балдардын ошол эс тутуму дагы начарлап кетпеш үчүн эмне кылыш керек? Кандай кеңештерди берип кетесиздер? Бул боюнча дагы атайын жолдор бар, ыкмалар бар. Негизи эс тутумду өнүктүрүү үчүн атайын машыктыруучу бир оюндар бар, атайын көнүгүүлөр бар. Мына ошол көнүгүүлөрдү аткарган сайын адамдын эс тутуму дагы жакшырат. Бул бир чети. Экинчи чети, адам окуганда дагы анын ошо мээсинде көбүрөөк өнүгүү болот экен да. Адам мындай ойлонуп, ой жүгүртүп жана бир элестетүү мүмкүнчүлүктөрү көбөйөт экен да баланыкы. Ошон үчүн жанагы китеп окууда баланын мээси аябай жакшы өнүгөт да. Бирок китеп окууда жөн эле мындай шатыратып окуп кетме эмес, окуп түшүнүү жана ошол түшүнгөнүн кайра айтып берүү
мына ошол абдан маанилүү. Эгерде бала мисалы үчүн компьютердү деле телефонду деле пайдаланса, ал жерден окуса, окуп жана ошол окуганын түшүнүп кайра айтып бере алса, мына ошондой деңгээлге жеткен балдардын эс тутуму дагы мындай жакшыраак болот. Эми андан тышкары дагы баягы мен айткандай атайын оюндар дагы бар. Ошо балдардын эс тутумун өнүктүрүүчү абдан көп оюндар бар. Балдар ойногон сайын аябай мындай жакшы эстеп, эс тутумун өнүктүрүүгө жардам бере турган дагы жакшы куралдар бар. Дагы бир кыстырма кылып айта кетчү нерсе, илгери буга чейин 10 жыл 15 жыл мурун эгерде биз кандайдыр бир китепкананын гана китептери менен чектелип кала турган болсок, же болсо биз гана көрүп угуп радиодон билип аткан гана маалыматтар менен чектелип кала турган болсок, азыркы убакта жаңы технология интернеттин жардамы менен башкача айтканда кругозор чоңоюп атат десек деле жаңылышпайбыз. Себеби деген интернеттин жардамы менен көптөгөн маалыматтарды алып жатат, көптөгөн нерселерди көрүп жатат, билип жатат. Ошол эле маалыматтарды эгерде адам туура колдоно турган болсо, жана Касым мырза айта кеткендей эрежелерди менен туура салыштыра туура жолго сала турган болсок, эч качан зыяны жок эмес, аз болсо дагы пайдасы көп болот деген ойдомун да. Албетте. Деги эле өзү мындай адамдын табиятында мындай коргонуу механизми бар да, ошол 60-жылдар телевизор чыкканда деле ошол абдан зыян экен деген учурлар болгон, компьютер чыкканда дегенде абдан зыян деп чочулаган учурлар болгон. Бирок бүгүнкү күндө мына 20 жылдын ичинде компьютер асыресе ар бир үйдө болуп калды, колдонулуп калды. Демек, мунун дагы албетте эки жагы болбой койбойт. Бул жерде эң негизги нерсеси өзүңүздөр жогоруда белгилеп өткөндөй сабаттуу мамиле керек экен да. Эми ушул программабызды аяктап баратат, убактыбыз аз калып атат. Ушул жанагындай маалымат технологияда сизде таптакын чочуган ата-энелер да бар. Ал эми маалымат технологиясы менен гана жашап, ошону менен кандай бир деңгээлде чыкпай калган учурлар да бар да. Эми сиздер адистер катарында ушул биздин ата-энелерге, балдарды чоңойтуп аткан ата-энелерге кандай кеңеш берип кетесиздер? Ошо өзүңүздөрдүн кеңешиңиздерди берсеңиздер. Эми баарына белгилүү болгондой, ар бир нерсенин өзүнүн ченеми бар. Ченемсиз пайдаланган дагы болбойт, такыр пайдаланбай койгон дагы болбойт. Ченеми менен пайдаланып туруш керек маалымат технологияларын. Болбосо, эгерде такыр пайдаланбай койсо, анда артта калып калат балдар ушул азыркы учурдагы замандан. Эгерде өтө көп пайдаланып кетсе, анда дагы ден соолугуна зыян болуп калышы мүмкүн. Ар бир нерсе ошо ченемдүү түрдө болсо деген ойдобуз. Рахмат, Касым мырза. Касым мырзанын айткан сөздөрүнө баардыгына тең кошулат элем. Сөзсүз түрдө жаңы чыгып аткан инновациялык технологиялар сөзсүз түрдө жаңы чыккан соң аны сөзсүз түрдө колдонуп көрүү керек. Себеби дегенде муну жөн жаңы чыгарып койгон жок. Ошондуктан баардык ата-энелерге айтат элем, жаңы технологияларды ар дайым колдонуңуздар, коштоп жүрсүн сиздер менен. Эч качан зыяны аябай чоң болбосо дагы, зато пайдасы көп дечү менен. Зыяндан пайдасы көбүрөөк демексиз, Туура. Абдан жакшы. Урматтуу радио көрөрмандар, ушун менен бүгүнкү биздин түз эфирдеги берүүнү аяктайбыз. Бүгүн биздин программада Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Касым Барктабасов жана Светофор интернет магазиндери компаниясынын өкүлү Эрлан Каптагаев болду. Берүүнү мен Асылбек Жодонбеков алып бардым. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.